Эмне үчүн кээ бир балдар өзү теңдүүлөр менен дос боло албайт? Эгерде өспүрүм өз тең туштары менен тил табыша албай, классташтары менен конфликтке барса, өзүнүн кичине балдар менен мамиле кылып, өз баасын көтөрүп, эптеп баш калкалаганга аракет кылат. Кичине балдар менен мамиле кылууда кандай кызыкчылык бар? Анткени кичинерээк балдар чоң балага каяша, сын айтпайт. Бул нерсе чоң балага жагат. Эгер конфликт болгон кезде да күчү кичине баладан көп же тең болот. Эгерде балаңыз кичине балдар менен достошсо, ата-эне катары кандай кылышыңыз керек? Балаңызга тең туштары менен жакшы мамиледе болууга аракет кылышын айтасыз. Ал үчүн мамилени жаңыдан баштап, мүмкүн болсо башка мектепке которулуп же бала өзү кызыккан кружок, курс, клубка барып, мамиле кылуу жолун жаңыдан өзүштүрсө оңоюраак болот. Бирок баланын самооценкасы боюнча психологдон кеңеш алганы жакшы. Өспүрүмдөр үчүн атайын психологиялык сабактарым да жардам бере алат. Балаңыз эмне себептен тең туштары менен тил табыша албайт? Бала көпчүлүктө же социалдык чөйрөдө классташтар ичинде тил табыша албаганын бир себеби үй бүлөдөгү салттык абалы же баланын жеке тажрыйбасына жараша көйгөй болушу мүмкүн. Маселен, диндар үй бүлөдө өскөн бала кадимки же дин карманбаган балдар арасында мамиле кылууда өзгөчө өспүрүм кыйналат. Дагы бир себеби бала чөйрөсүн өзгөрткөндөн улам адаптация болуп көнө албай, тең туштар менен мамиле кылуудан кыйналат. Мисалы, мектеп алмаштырганда, жер которгондо, башка класска жылдырганда да жат чөйрөдө бат тил табышуу көпчүлүк балдарга кыйын. Өспүрүмдөрдүн чоң адамдар менен болгон мамилеси. Чоң балдар же чоң адамдар өспүрүмдөр үчүн тизгинди баштоочу модель. Башкача айтканда жол көрсөткүч. Эгерде өспүрүм өзүнө жаккан чоң адамды кездештирсе, ал чоң адам өспүрүмгө көңүл бөлсө, өспүрүм аябай өзүн бактылуу сезип кубанат. Эгерде өспүрүм ата-энеси менен мамиле кыла албаса же жетим болгон болсо, бала үчүн чоң адам ага ата-энелик да функция аткарып, баланын жашоосуна колдоо бере баштайт. Кызыктуу мектеп тренинги телефонду өспүрүмдөр үчүн туура колдонууну үйрөтүү, өзүнө болгон ишеним жана самооценкасын көтөрүү, мамиле кылуу, достошуу, билимдин баалуулугун билүү, сабакты окууга кызыгуу, коркуулардан арылуу, мугалиминен жаман баадан коргонуу деген темаларда жаңыланган форматта сабак болмокчу.